Bu dagы экспорттук потенциалдын өнүгүүсү да, bu dagы Кытайга жалпы 2017 жылдын отчету боюнча 845 миллион болсо, импорт 790 миллион, анан экспорт 54 миллион болгондо, ошо биз Кытайга эмнени экспорттойбуз, мен түшүнбөй турам да. Ким түшүндүрүп берет ошо? Кытайга бизден эмне экспорт кетет? Негизинен биз Кытайга урудаларды, Нени? урудаларды. Бүгүнкү күндө товар оборот Кытай менен 1 миллиард 597,5 миллион долларды түздү. Бул 3,2%га жогорулады десек болот. Экспорт 97,5 миллион доллар, рост 21,7% болуп атат. Импортубуз 1 миллиард 500 миллион доллар, рост 2,2% болуп атат. Канча калыс, рахмат, мен кесип суроо берейинчи. Калыс мырза. Экспорт негизинен 2017 жылы 2016 канча эшек саттык Кытайга? Бул боюнча менде маалымат жок. Кытайга биздин азыр мына мен карап отурам. Негизинен биз азыр 17 миң эшек кетти. 17 миң эшек саттык. Ого, мына экспорттун көлөмү ушактан көтөрүлүп аткандыр. Каякта урудан айтасыңар. Анан дагы Кытайга bu dagы экспорттук потенциалдын өнүгүүсү да, bu dagы бирөөнүн малы, бирөө сатат, бирөө экспорт кылат. Эң туура айтып атат, күлбөгүлө да экспорттук потенциал туура айтып атасыз. Туура кете берсин да, бул эми бул семейство лошадиных деп коет. Эми андан сырткары Ырыскел Чыныбекович, Кытайга мисалы азыр кийинки убактарда көбөйүп атат. Мына биз жанагы түзүп келген протоколдорго ылайык Кытайга азыр 1000 тоннага жакын эт кетти. 1000 тоннага жакын? 1000 тоннага жакын. Ичеттер, жанагы эмелердин баары биригип эт кетти. Анан 1,5 миң тонна жуулган жүн кетти. Жүн кетип атат. Анан основной бал мына 240 тонна бал кетсе, ошонун 90% Кытайга кетип атат. Азыр биз 5 протоколду жибердик Кытайга. Уйдун эти, койдун эти, кургак сүт, анан да чочко баккандар ошондо кошту, чочконун эти, анан жанагы ичеттер боюнча да өзүнчө протоколго азыр кол коюлуу күтүлүп атат. Жакында президент менен барганда да меморандумга кол коюп келгенбиз. Эгер бул иштер ишке ашып кетсе, да Кытайга көбөйөт экспорттук потенциал. Белоруссия менен биздин алакамда экен да, бизден экспорттун көлөмү 3 миллион 200 миң доллар. Ал эми импорт 19 миллион 500 миң дейт да. Биз Белоруссиядан сатып алып баштадыкпы? Белоруссия боюнча эт азыктарын. Азыктар боюнча Белоруссиядан биз 2000 тонна мына 8 айда тоок этин алдык. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Кытайдан биз толук жабылганда. Ошон үчүн Россия менен ошол Казакстан, Белоруссия үчөөнөн келип атат. 2026 тонна эт келиптир. 18 тонна уйдун эти келген. Анан 33 тонна колбаса. Анан молочный продукциядан 40 тонна келди болгону. Башка Белоруссиядан келген эчтеке жок. Мен мына 24 кежидеги маалыматтарга карап ушул суроолду берип атам да, биз 30 миллион долларга чейин эт азыктарын Казакстанга чыгарып атабыз, өзүбүз кайта сатып алып атабыз да. Биз мындайча айтканда казык арта чучуктун баарын казактарга берип, өзүбүз акарашка жап калыпбыз да. Ошондой эле болот атпайбы? Мөмө жемиштердин баардыгын эле Россияга экен, анан основной бул текстиль. Текстилден 200 миллионга жакын Россияга, а бирок ошол эле кезде биз Туркиядан киргизип атабыз, анан Кытайдан киргизип атабыз. Туурабы? Негизги текстилдин баардыгы Кытай менен Туркиядан экен. Анан Туркияга экспорттун көлөмү 45 миллион дейт. Бизден Кыргызстандан Туркияга эмне экспорттолорун мен таппай койдум. Эмне алып чыгабыз? Кытайга эшек алып баратабыз. Жалпы 6 айда биз 181 миллион долларга соода кылып турбуз. Былтыркыга караганда 23% өсүптүр. Анын ичинен ошо 35 миллион доллар бул экспорт.
Так, экспортқа негізі кірген нәрсе бұл бізден бурчак, жаңғақ, авиакеросин, терилер, пахта, алтын, жана ушул ар кандай темирлер. Рахмат. Ең негізгі бізден экспорттың ең көп көлемі қайсы өлкөгө, қайсы мамлекетке? Так, ең негізгі экспорт біз Орус Федерациясы мен Қазақстан. Швейцария емес пе, алтынды? Жоқ, егер алтынды ойға албағанда, алтын болса... Жоқ, сіз қошып айттыңыз да. Бірінші орында албетте алтын, ал мурун Швейцарияға кетчи, бүгүнкү күндө Британияға кетип атат. Ошо алтын экспорттың қанша көлемін? Жалпы көлемі қаншасын пайызын түседі? 30%-нан 40%га чейин. 41%. Былтыркы жыл ушундай болуп тур да. Кумтөрдүн алтынын сатканда 517 миллион мурун 44. Мына көрдүңүздөрбү, биз дагы деле кумтөрдүн алтынына көз карандыбыз да экономика. Анан кантип элүү мамлекеттин катарына киребиз. Өкмөттүн оокатын айт десек, бир ноокаттагы жерди айтып атат да бир. Ошондуктан бул боюнча биз муну экономиканын өнүгүшү боюнча мында эки барак кагаз менен кылбай салык кызматынын өзүнчө, бажы кызматынын өзүнчө, экономика министрлигинин өзүнчө булардын кандай аракеттери бар. Жогоруда Төрөбай Закирович айтып кетпеди? Мурунку өкмөттөрдүн убагында чыгарылган буйруктар менен токтомдордун көлөмү канча, силер аз кандай иш кылып атасыңар депчи. Айта албайм деп атат, айта албайм деп атат. Мүмкүн ошол убакта Төрөбай Закирович айтканга неме болуп калар. Ошон үчүн да карайык. Бирок азыркы отчет чын айтканда бул алгылыктуу эмес, канааттандырылган эмес. Рахмат. Өткөн жума күнү Москва районунун Ак Суу деген айыл өкмөтү бар. Ага 7 айыл кирет. Ак Торпок, Ак Башат, Кепер Арык, Чоң Арык, Жарды Суу, Темен Суу жана Мураке деген. Ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары менен эли менен жолугушуу өткөрүп келдим. Жолугушууга Курулуш агенттигинен, анан Таза суу департаментинен аким Азамат Эсенбеков башкарма район жетекчилери катышты. Эми мен ошол жерде көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн негизгисин айтайын да. Бул сиз жакшы билсеңиз керек, бул айылдар кайсы жерде жайгашканын. Ак Суу району, Ак Суу Капчыгайын оозунда. Илгери Союз кезинде Ак Суу деген минералдык суу бар эле. Эл ошону сатып ичкенде ак суулуктар жатып иччи. Азыр ошол ак сууну жатып ичкен ак суулуктар таза сууну сатып ичип калыптыр. 5 айылда таза суу жок экен. Аркы Жайыл району Кызыл Дыйкан айылында 6 айыл таза суусуз жок отурат. Буну кандай түшүнсөк болот? 2014-жылы Туратбек Мадылбеков киргизген экен, ушу таза суу долбоорун 34 миллион сом акча каралып, ал айылдын чекесине келип токтоп калган. Андан ары проект жок. Анда эмнеге курдук деген гап келет. Мына ушул 5 айылдан мен таң калдым. Жалаң эле КГБнын генералдары чыккан экен да. Жумабек Асанкулов, Мирослав Ниязов, генерал-лейтенант, генерал-майор Нуржамал Байболов, азыркы КГБнын жетекчиси дагы ошол айылдан экен да. Муну бирок таза суу жок турат. Ал жерден Качкынбай Артыкбаев, Сагын Наматбаев сыяктуу жазуучуларды жакшы билесиз. Мына ушул таза суу маселесин өкмөткө кабарлап койсоңуз, бул эми президентибиздин дагы биздин партиянын да эң приоритеттүү маселеси бул таза суу маселеси. Ак суунун эли таза суусуз отурат деген бул асман булутсуз турат деген эле барабар. Экинчи маселе ушул Москва районунда маданият үйү жок экен да. Кирейген бир райондо маданият үйү жок экен. Маданият үйү авария болуп, үстү түшүп калып, ичинде эт чабып атат. Эт базар болуп калыптыр. Бүтүндөй бир райондон эли жолуга турган маданият үйү жок экен. 4 миллион сом президент фондунан акча каралыптыр. Үстү түшүп калгандан кийин эми кайра ал акча кайтарылып кетиптир. Бул боюнча маселени өкмөт дагы өзүнүн көзү менен алса. Анан 4 мектеп бар экен ушул 5 айыл өкмөтүндө, эмнегедир 4 жылдан бери этегине чыкпайт. 95% бүтүп калыптыр мектептер. 2 мектеп 70% бүтүптүр. Ушуну көтөрүп бериңиз. Анан кийин Кепер айылындагы мектептин жашы Чыңгыз Айтматовдон бери жаш улуу экен, 91-ге чыгыптыр. Ичинин муздактыгын контролдоп иштебейт, балдар тончон отуруп окуп атат да. Ошол жерге жаңы мектеп салуу маселесин дагы өкмөт карап көрсөн, мына ушул 3 маселени мен сизге суранам. Ушул өкмөт тарабынан ушул айылга барып, ошол айылдын эл менен жолугуп келдим, маселени көтөрүп келдим. Ушуну көздөн Курманбек Сапарбаев чыгып кетти окшойт, ал кишиге да салам берди. Ал киши да ошол жактын күйөө баласы экен. Аралашпаса да каралаш турса жакшы.